Бүгүн күнгө 18-май Бишкекте болуп аткан жамгырга карабай бүгүн мекендештерди колдоо штабы өзүнүн Эжеге кандайсыздар? Бул мекендештерди колдоо штабынан чалып жатабыз. Ошого видео чалсак мүмкүнбү сиздин баягы кайрылууңуз боюнча? Саламатсыздарбы? Сиздер мекендештерди колдоо штабына чалып кайрылган экенсиздер жардам боюнча. Экинчи категория деп турат да. Канча балаңыз бар? 2 балам бар. Бир баламды Кыргызстанга жөнөттүк, жанымда азыр бир балам бар. Канча жашта? 3 айлыкка жакында туулабыз. 3 айлык. Эмчек эме кичине балабы? Жакшы. Сиздердин гражданствоңуздар Кыргызстандыкыбы? Кыргызстан жараныбы? Кыргызстандыкы. Паспорттарын жөнөткөм. Дагы бир көрүп койсо болобу паспорттарыңыздар? Метриканы. Макул. Жөнөтөбү сүрөтүнүз? Жок, жөн эле мындай эле видеодон эле көрсөтүп койсоңуз жакшы болот. Köyüңүз азыр иштебей атабы? Күйөөңүз жаныңыздабы өзү? Жок, жумуш издеп чыгып кеткен. Жумушу жокпу азыр, а? Жок, мына карантинге байланыштуу жумуш. Бир көрүп коеюн да дагы, көрсөтүңүз да. Көрүнбөй атат. Так. Метрикасын да көрүп коелу. Болду, көрдүм, рахмат. Так, сиз карта номериңизди жөнөткөн экенсиз, Бектур дегендин аты чыгат экен, а? Күйөөм. СМС келеби сразу же? СМС келет. Азыр которсок СМСти биле алабызбы же күйөөңүз келгенде билебиз да? Жок, билсек болот, чалып сурайбыз да. Мен анда азыр сизге 1000 рубль котороюн, себеби азыр акча каражаты тартыш болуп атат да. Өзү 2000ден жардам берип аттык эле, азыр адамдар, кайрылуулар көбөйүп, акча жеткизе албай атабыз. Ошого баарына көбүрөөк жеткизели деп 1000 рубльден которуп атабыз да азыр. Ошого эми 1000 рубль болсо да өзүңүздүн керегиңизге иштетип турасыз деп ойлойбуз. Аз да болсо көптөй көрүп алып коебуз, эми ошол биздин жардам болсун. Алейкум ассалам, кандайсыз эже? Жакшы, шүгүр. Аллага шүгүр. Ушуна эжен балдарды айландырып туруп көрсөтүп коюңуздар. Жок, апаке башка. Айта бериңиз. Чоң кызым уялып, өзү неме кылып айтат ал. Канча балаңыз бар сиздин? 5 бар. 5 балаңыз азыр Москвада? Күйөөңүз үйдөбү? Таксыр немеге границадан өтүп кайра кире албай калды да бияка. Кыргызстандабы? Азыр келе албай атат, Москвага? Ооба. Ошондо балдары. Экинчи. Жакшы. Сиз азыр өзүңүз халтурага чыгып атасызбы?
Балдарыңызды ким карайт мына? Мына чоң 17-ге чыккан кызым бар да азыр. Эң чоңу дең. Карап атат. Мына 9 классты бүтүрүп эле былтыр алып келе бергенбиз 2003-жылы. Мынабы ортончу кызыңыз окуйбу? Окуучу окшойт а же окуй элекпи? Жок, быйыл кириш керек, 6 жашка эми чыгат. Калган Августта. түшүндүм. Биз азыр өзүңүз билесиз, азыр кайрылгандарга акчалай жардам берип атабыз, колдон келишинче. Негизи 2000ден берип аттык эле, азыр каражат кичине тартыш болуп, кайрылгандар көбөйгөндүктөн 1000 рубльдан берип атабыз. Ошону болсо дагы кичине өзүңүздүн кереңизге иштетип турасыз деген ой менен сизге азыр картаңызга которомун. Саламат деп чыгат экен, а? Саламат А деп чыгат экен. Ошол сиздин картаңызбы? Ошо мына Кыргызстанга самолет качан болот экен билесиздерби? Кыргызстанга самолет 24 күнү Москвадан болот. Биздин маалыматтар боюнча. Анан 20 күнү Оренбургтан болот экен. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат экен. Ошондой маалыматтар бар азырынча. Шүгүр кылып эле, сабыр кылып эле, унчукпай эле отура берейик деп дагы кечиресиздер, кайта жазып койдум, не болобу депчи. Жок, эми биз деле билип атабыз, көп кыйналгандар бар экен, тем более сиздин 5 балаңыз бар экен. Эми колдон келишинче эле көбүрөөк жардам берели деп атабыз. Анан эгерде кааласаңыз сиздин картаңызды чыгарып, кичине видео кылып чыгарып коелу кааласаңыз. Биз 1000 рубль сизге жардам берели да, картаңызды чыгарып коеюн. Адамдар может колдон келген жардам берет, 100 сом, 200 сом болбосо дагы жардам болсун сизге. Макул келсе. Ошо квартплатадан эле кичине кыйналып калып атабыз да. Продуктаны жардам берип атышат эле. Азыр мен дагы ошо стройкага болсо дагы келейин деп стройкада иштеп атам да. Өзүм аракет кылыпчы. Түшүндүм. Ошондой кылалы эми. Колдон келген адамдар может жардам берип калышар. Кааласаңыз ошол картаңызды коюп кичине видео кылып чыгарып коемун. Макул келсе. Майли, мен анда азыр ошол сиздин картаңызга которуп коем, 1000 рубльди мекендештерди колдоо штабынан которобуз. Анан түшкөндөн кийин колуңуздан келсе, мүмкүнчүлүк болсо кичине видео обращение кылып, жардам жөнүндө кичине отчет катары айтып кетсеңиз жакшы болот. Себеби көп ишенбей атат, көп сабыр жоктон бар нерсе жок нерсе деген сөздөр болуп атат. Ошондуктан бизге өзүбүзгө да кичине видео отчет кылып коелу деп ошол колдон келсе жөнөтүп коесуз. Алла разы болсун. Алла разы болсун, орозоңуз кабыл болсун. Орозо тутсоңуз керек. Майли. Балдарыңыздын өмүрүнү берсин. Эми бул күндөр да өтөр, буйруса, Кудай кааласа дагы жакшы күндөр келет. Майли эжеке, анда азыр бир 5-10 мүнөттө которуп коем. Эжеке, саламатсызбы? Мекендештерди колдоо штабынан чалып атабыз. Сиз бизге кайрылган экенсиз, жардам сурап. Ооба. Жаш балаңыз бар экен, а? Колуңузда. Болду, түшүндүм. Сизге башка сурообуз жок. Сиздин картаңыз ката болуп калыптыр десеңиз, ошону текшерип койбойлубу? Номерин туура эмес жазышып алган окшойт. Ошону текшерип коелу, колдон келсе азыр көрсөтүп неме кылып салыштырып. Анда сиз келгенде тиги эмеге чыгыш керек да, мен картам жок эле, картам жоготуп алгам да. Азыр тиги чыгыш керек да. Байкеңиздики, Нурсултан М деп чыгат экен. Ошонун картасыны тактап жөнөтүңүз. Биз сизге азыр 1000 рубль которобуз. Себеби бизде азыр адамдар көп, кайрылгандар көп болуп, акча өтө тартыш болуп атат. Ошого эми кичине болсо дагы, аз болсо да көптөй көрүп алып иштеп турасыз керегиңизге. Ошол картанын номерини тактап мага жөнөтүп коюңуз, мүмкүн болсо же тартып туруп жөнөтүп койсун. Которуп коюңуз. Алла разы болсун. Болуптур, тынч болуңуздар. Мекендештерди колдоо штабы 11 майдагы кайрылгандардын баарыны бүтүрдүк буйруса. Акчаларını которуп 11 майды толук жаптык.